Грыжаны этот ордуна салып коем дегендер бар го, ошо ордуна салып коем деген ал жомок ал жалган. Грыжаны мындай бир да кастапрап ордуна салып албайт. Ал грыжа ордуна салып койгодай картошка же пияз эмес да. Бул жумуртка сыяктуу структурада жарылган жумуртканы ким кантип бүтөйт ал? Грыжа өзү оорубайт да. Ар бир могу өзүбүздүн мына чыгарган рельстерди айтып атабыз. Грыжа оорушу мүмкүн эмес. Грыжанын өзүндө болевой рецепторлор жок деп айттык, и омурткада тем более жок. Могу нервный корешок турат го мына сары. Вот ошону кысып калганда гана оору пайда болушу мүмкүн деп айтып атабыз. Вот ошол случайдагы өтө редко болот да. Дагы бир нерсени айтып коюш керек. Грыжанын размери вообще не имеет значения. Мисалы үчүн бирөөндө 10 мм грыжа болот да, бирөөндө болсо мисалы үчүн 5 мм болушу мүмкүн да. А вот 10 мм грыжа мисалы үчүн өмүр бою ооруган билинбей эле өтүп кетет. Баягы 10 мм грыжасы бар адам бар го. Ал билбейт грыжасы бар экенин дагы, томографияга түшпөй сайын. 5 мм грыжа бар адам кыйналат да. Ошол кичинекей грыжа менен кыйналат. Даже 2 мм грыжа менен кыйналат. Томографияга түшөт. Ал жерден грыжаны көргөзүп берет. Ал грыжанын мээсине жазылат, запись болуп, менин грыжам бар экен депчи. Ал грыжасы оорубайт. Ал оору мына мээсинде болот, ошо мээсинде запись болуп калат. Вот ошондой. Грыжаны этот ордуна салып коем дегендер бар го, ошо ордуна салып коем деген ал жомок ал жалган. Грыжаны мындай бир да кастапрап ордуна салып албайт. Ал грыжа ордуна салып койгодай картошка же пияз эмес да. Бул жумуртка сыяктуу структурада жарылган жумуртканы ким кантип бүтөйт ал? Грыжа өзү оорубайт да. Ар бир могу өзүбүздүн мына чыгарган рельстерди айтып атабыз. Грыжа оорушу мүмкүн эмес. Грыжанын өзүндө болевой рецепторлор жок деп айттык, и омурткада тем более жок. Могу нервный корешок турат го мына сары. Вот ошону кысып калганда гана оору пайда болушу мүмкүн деп айтып атабыз. Вот ошол случайдагы өтө редко болот да. Дагы бир нерсени айтып коюш керек. Грыжанын размери вообще не имеет значения. Мисалы үчүн бирөөндө 10 мм грыжа болот да, бирөөндө болсо мисалы үчүн 5 мм болушу мүмкүн да. А вот 10 мм грыжа мисалы үчүн өмүр бою ооруган билинбей эле өтүп кетет. Баягы 10 мм грыжасы бар адам бар го. Ал билбейт грыжасы бар экенин дагы, томографияга түшпөй сайын. 5 мм грыжа бар адам кыйналат да. Ошол кичинекей грыжа менен кыйналат. Даже 2 мм грыжа менен кыйналат. Томографияга түшөт. Ал жерден грыжаны көргөзүп берет. Ал грыжанын мээсине жазылат, запись болуп, менин грыжам бар экен депчи. Ал грыжасы оорубайт. Ал оору мына